Салам кыздар, азыр бир темага сырдашабыз. Мындай маселе ар бир эле үй бүлөдө бар болуш керек. Жок, ар бир эле үй бүлөдө деп айта албайм, анткени кээ бир үй бүлөдө ооба аялдар өзүн тура коюп, өзүнүн ордун тура таап, мырзаларды алдыга коюп, сен бийиктесиң, сен алдыдасың, мен сенин артыңдамын, мен сенин аялыңмын, күйөөдөмүн деген позицияда. Бирок көпчүлүк эле кыргыз айымдары ошонун ичинде мен деле бармын. Биз өзүбүздүн позициябызды туура эмес коюп алат экенбиз башынан баштап. Көп эркектер, көп мырзалар өзүнүн аялдарын, жубайларын бекер, жанагы бекер эчтекеге коротулбаган ойнош катары көрөт да. Ооба катуу тийсе тийиши мүмкүн, ооба менин аялым, балдарым бар деп аны сыйлашат, бирок ошол эле өзүнө короткон каражатты, ошол эле өзүнө кылган, өзүнүн ойлогон убактысын жубайына коротуп, жубайына каражат коротуп, жубайын жакшы кийгизейм, жакшы тамак ичсин, жакшы боенсун, жакшы көйнөк кийсин, өнүксүн, ага мындай ыңгайлуу шарт түзүп берейин деп ойлогондор өтө көп эмес, тилекке каршы. Орусча айтканда мен мындай фразаны жакшы көрөм: воспринимаю жену как бесплатную давалку деп. Ооба бул аябай мындай грубо болот, бирок ар бир эле нерседе чындык бар деп ойлойм. Бул нерседе дагы чындык бар. Буга эмне себеп? Эки себеби бар. Биринчиден, кээ бир айымдар, көпчүлүк эле айымдар өзүнө инвестиция кылган жаман көрөт. Инвестиция деген эмес. Эмне? Бул ар бир эле бизнес баштаганда сиз мисалы бир нече салым кошосуз. Эч ким сизге бизнести, товарыңыз жок же услугаңыз жок, салым кошпой туруп ача албайсыз, ал нерсени баштай албайсыз. Үй бүлө деле бул инвестиция. Сиздердин күйөөңүздөр, сиздердин бизнес проектиңер. Бул адамга дагы инвестиция жасашыңар керек. Кантип? Биринчи ирет өзүңөргө инвестиция жасаш керек. Ооба, менде акча жок, убакыт жок, балдар жок. Ой, балдар бар, кайнене, кайната деген сөздөр чыгат, алтындарым. Кеп андай эмес. Кеп силер биринчи орунга койгон нерсе. Эгер силер биринчи орунга башка нерсени койсоңор, өмүр бою өзүңөр экинчи орунда болосуңар. Эгерде биринчи орунга өзүңөрдү койсоңор, башка нерселерге деле жетишесиңер. Бирок өзүңөрдү эч качан таштабайсыңар. Адам жетишпеген нерсе болбойт. Адам кыла албаган нерсе болбойт. Адамдын ресурсу ушунчалык көп, аял болсо өзгөчө мышыктайт. 10-чу этаждан ыргытсаң да туруп кетчүдөй. Ошон үчүн биздин күчүбүз өтө көп. Анан өзүн аягандар мындай кээ бирөө унутуп айта берет да, менде жок, аны мен кыла албайм деп. Бул жалкоолор. Бул жалкоолор же убактысын, өзүнүн финансыларын туура эмес бөлүштүрө алгандар. Инвестиция деген кандай? Биринчиден, жок дегенде сырткы келбетиңерди карап жүрүшүңөр керек. Эгерде өзүңөр үйдөн кир халат жаан жүрсөңөр, чачыңар сапсайган болсо, бетиңерде макияж жок болсо, тырмагыңар өскөн болсо, кокочо болуп жүрсөңөр, албетте күйөөңөрдүн силерге болгон каалоосу болбойт. Кээде келип эле жанагынтип өзүнүн потребностьтарын эле аткарып кетпесе, сыртка чыкканда жашынакай өзүнө кам көргөн айымдар болсо, аларды карайт. Бул это естественно. Анан эч ким качып кутула албайт. Акчам жок десеңер, ар кандай инвестиция кылсаңар болот. Мисалы, мен өзүмө инвестиция көп кылам. Сөзсүз эле пластика жасат деген сөз эмес бул жеречи. Спорт деген бар. Бекер. Эчтеке коротпой эле кылсаңар болот. Барып, бир 10-15 мүнөт, 2 бутылка суу куюп алып, жок дегенде монтип колуңарды өдө ылдый кылып, бутуңарды көтөрсөңөр, кимге эчтеке төлөбөйсүңөр бул жерденчи. Бул бекер келген нерсе. 40 мүнөт сейилдесеңер, бул дагы бекер келген нерсе. Үйдө айран, быштак дегендер бар, ошо бетиңе сүртсөңөр күндө. Бул деле бекер келген нерсе, үйдө бар нерсе. Кремдерди сатып алганга акчам жок. Кремдер азыр кымбат эмес. Силер ошондон көп акча күнүгө өзүңөргө керексиз нерсе алганга коротосуңар. Балдарга эле ошо кола-мола, жвачка алып бересиңер. Ошол зыяндуу нерседен көрө, балдарга берген зыяндуу нерседен көрө өзүңөргө пайдалуу нерсе жасашыңар керек. Мындай өзүңөрдү көрүнүктүү кылам десеңер, жок дегенде бир кызыл буюм сатып алгыла. Кызыл туфли, кызыл помада, кызыл көйнөк, кызыл чыптама, кызыл жолук, кызыл ич кийим. Жанагындай сонун бир 200-300 сомдуктар бар.
ич кийими, трусиктер бар. Перышкалары менен, стразалары менен бар. Эмнеге жок? Сатып алып күйөөңөр таң калып тургула. Бул дагы инвестиция. Өнүккүлө дейм десем, каяктан дейсиңер? YouTube бар. YouTube'да тотра бекер маалымат бар. Тамакты кантип даамдоо жасаш керек, кантип тура басыш керек, осанканы кантип кармаш керек, мисалы, кантип бийлеш керек. Азыр заманбап сонун бийлер бар. Айылда отуруп деле үйрөнүп берсеңер болот ал нерсени. Кантип тура сүйлөш керек, кантип тура звондаш керек адамга. Аябай көп үйрөнчү нерселер азыр интернет аркылуу бекер эле үйрөнсөңөр болот. Ошон үчүн биринчи ирет алганды токтотуп, өзүңөргө инвестиция кылыш керек. Жок дегенде чачыңардын агын боеп салыш керек. Эми сөзсүз эле кымбат краска алып кереги жок. Үйдөн эле курбуңарды айтсаңар, ошол убактысына боеп туруш керек. Тырмаңарды азыр бүт наборлор бар, алып туруп үйдөн деле жасап койсоңор болот. Бутта ашыкча жүндөр болсо, атайын наборлор бар, аны алып деле бир жылга бирөө алсаңар жетет. Ашыкча түктөрүн баарын алып салсаңар болот. Бепбекер пресс качать этсеңер болот. Бепбекер китеп окусаңар болот. Электрондук китептер бар. Инвестиция. Экинчи бул көнүмүш адат. Мисалы, кээ бир айымдар өмүр бою тытынып эле жүрөт. Анан өзүнүн күйөөлөрүн ошентип көндүрүп алган. Тигин төлөш керек, мен төлөп коем. Буну менде акча жок. Тияка тойго алып барыш керекпи? Менде жок, сен өзүң эле төлөп коесуңбу? Хорошо, төлөп коем. Ооба, жок, мен кыла албайм десе, иш жүрбөй калгансыз да. Мен деле ошондоймун, бүтпөй калгансыз, чыппын чыгып кетет. Бирок бул туура эмес экен, кыздар. Анткени канчалык сен күйөөңдү ошого көндүрсөң, ошончолук ал жанында жаткан бир уктап аткан мышыкка айланат экен. Албетте андай күйөөгө сый урмат кетет. Андай күйөөгө калоо кетет. Ал күйөөнүн силерге болгон калоосу кетет. Анткени ал жанда аялды көргүсү келет. Эркекти эмес. Биз акырындап эркек болуп баштайбыз да. Ошол себептен кыздар, күйөөңөрдү өйдө көтөрүп, сенин милдетиң. Мисалы, ойношторуна барганда деле, дос кыздарына барганда деле, көздөрү жалтырап, шилекейлери агып, каяктан акча чыгарганын өздөрү билбей калат. Өздөрүнүн эс алуусуна каяктан акча чыгарганын өздөрү билбей калат. Бильярдына, ошол эле кафесине, ошо дос балдары менен сауналарына жүргөндөрүнө. Ошол себептен чыгарса болот экен да, тапса болот экен да. Дело в приоритетах, кайсыны бийик коет, кайсы максатты, кайсы нерсени бийик коет, ал үчүн чыгарат экен. Неважно, керексиз, дегендерге чыгарбай коет экен. Ошол себептен ар бир эркек акча тапканды билет. Бул эркектин табияты. Бирок силер үчүн акча тапкысы келеби? Маселе ошодо турат да. Ошон үчүн айымдар, эгерде үй бүлөбүздү өзгөртөлүк десек, биринчи өзүбүздүн көз карашыбызды өзгөртүшүбүз керек экен. Өзүбүздүн көз карашыбыз өзгөргөндөн кийин акырын бара ошол мамиленин үстүнө иштеп башташ керек экен. Ал тууралуу дагы сөз көп кылабыз. Бул теманы дагы ачабыз. Комментарий жазгыла, давайте ситуацияларга жазгыла, ошо чыгып, ситуацияларды разбор кылганга аракет кылабыз. Балким катталуучулардын арасына дагы сонун кеңештер чыгат. Кыздар, моундай кылсаңар болот, мен мисалы күйөөмдү мындай кылып өзгөрттүм, мен өзүм мындай кылып өзгөрдүм дегендер жазгыла. Видео жакса бөлүшкүлө, менин каналыма катталгыла.